Урматтуу туугандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Бул инкубаторларды кандай иштетебиз? Ошону бир катар көрсөтүп кетели эми. Так, буяка алып коебуз. Полка бар. Биринчи очередде эките датчик бар туугандар. Ушундай датчик бар. Ушуну жумурканын үстүнө тийип калбай тургандай кылып коюшубуз керек болот. Анын үчүн биз пена салабыз ичине. Ошол пенага эле ушунун учуга кыстырып коебуз. Азыр мен кыстырып көрсөтүп берейин. Так, урматтуулар, мына ушундай болот. Ушуну мындай эле коюп коебуз. Чейин булар жумуртканын үстүнө тийип калбаш керек. Ошону алюминий датчиги, жылуулукту билип бере турган датчиги тийип калбаш керек. Анан ушундай салабыз, буга кыстырып коюш үчүн. Анан бул влажность өлчөй турган бул. Муну мындай эле үстүнө таштап койсок деле боло берет, айырмасы жок. Андан кийин жумуркаларды тизгенде, анан мындай бурабыз. Пенаны алып салабыз. Ичинде ушундай пеналар болот. Алып салабыз дагы. Жумуркалар монда 4 бурчтуктар турат. Ошого эле мындай кийгизип чыгабыз. Кийип чыксак өзү караңгы болот. Бул мындай чейин бул жака айланганда, анан бул жака айланганда эме болбойт. Андан кийин полкалар да аябай ыңгайлуу болгон. Мындай көтөрсөк эле полка бияка алынат. Септен ушул жерден чыгарабыз, бияка алынат полка. Кайра отургузуп коебуз, мынакей көрүңүздөр. Ушундай кылып ыңгайлаштырганбыз. Андан кийин тукумдарды тизип бүттүк. Тизип бүткөндөн кийин эшикти жабабыз. Жакшына кылып жабабыз дагы. Могул жакта мындай тешик болот. Мынакей жаңы барган аппараттар ушундай болот. Тешик болуп, мына пенаны бул жака чыгарабыз. Мындай чыгарып, азыр каттык болуп калган бул. Чыгарабыз. Ушул жерден суу куябыз. Өтө аз, мындай эле тамчылатып койсок деле болот. Колду күйгүзбөгөндөй турган суу кылып туруп куябыз дагы. Мынаны кайра мындай тыгып коебуз. Ыңгайлуу болот. Көрдүңүздөр да. Эми бул жака келсек, бул жака иришпей эле коебуз, болду. Өзү айлана берет, өзү эме боло берет. Анан 19-күнгө жеткенде мынау выключатель күйүп өчөт өзүчө. Выключательди 19-күнгө жеткенде мындай кылып өчүрүп коебуз. Чейин жумуркалар 19-күнгө жеткенде айланбашы керек. Мени кандай түшүндүңүздөр? Түшүнгөн болсоңуздар, сиздерди урматтоо менен Канат Ферм компаниясы. Дагы суроолор болсо личкага жазып коюңуздар.